аянтчабыз көп жылдан бери баягы 10 жылдан мурун курулган экен. Эскирип баягы килемдердин баары тытылып калган экен. Депутатыбызга Улук Камчыбекке кайрылдык элек. Улук Камчыбек ошол Альянс Алтын компаниясына кайрылып, каржылоосун баардыгын чечип берип, 2 миллион сомго жакын акча менен бүгүнкү күндө ушул жумуштар мына 1 айга жетпей бүтүп, элге тартуулап жатабыз. Талдыбулак айылында футбол менен машыккан балдарыбыз кийин Кыргызстандын курама командасында дүйнөлүк Азия чемпионаттарынан чыккан ушул футболист балдар болсун. Ушул жерде жумуш кылган подрядный компанияга дагы, Альянс Алтын компаниясына дагы, депутатыбызга баардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Айылга мына 2 ай мурун келгенде ушул жерде турган мына жигиттерибиз келип ушул футбол аянтчасын көргөндө мен да буга аябай мындай эметтим эле, кантип ушул жерде ушу жаш балдарыбыз футбол ойнойт экен деп. Шуну мен мына биздин айыл өкмөтү менен сүйлөшүп, шуну чечип берейли. Шуну давайте балдарга жакшы условия түзүп берейли деп шуну маселени көтөрүп, мына 1-2 айга жетпей эле жаңы футбол аянтчасы курулуп калды. Бул да ушу биздин мамлекетибиздин мындай бир өнүгүү көрсөткүчү. Шуга Альянс Алтын компаниясына да мен ыраазычылык билдирет элем. Биз айткан сунушту четке какпай, дароо эле чечип беришкен үчүн. Биздин Альянс Алтын компаниясы 2 миллионго чамалаган сумманы акча каражатын бөлүп берди. Бүгүнкү күндө ушул иш-чара аяктап, ачылышына катышып атабыз. Компания ар дайым колдойт. Талас областынын спорт тармагын, башка тармактарын да баарын колдойт.